кыргыз тил илиминин түптөөчүсү, жазма адабиятыбыздын негиз салуучусу, акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер, реформатор жана биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстанов. Касым Тыныстановдун илимий ишмердиги жана чыгармачылыгы. Ал адегенде араб тамгасын колдоп, кийин латын тамгасына, андан орус тамгасына өтүүгө алгачкылардан болуп үндөгөнүн замандаштары эскерет. Эркин тоо гезитинин 1926 жылкы 8 апрелдеги санында анын Баку кааласындагы боло турган туркология съезди жана анын кадыры деген макаласы басылып, ал курултайда өзү түзгөн латын алфавитинин долбоору боюнча баяндама жасаган. Бул мезгилде жерге бизде жаңы мектептердин массалык түрдө ачылышы да анын чыгармачылыгынын гүлдөп турган учуруна туш келди. Ал мектептер үчүн эне тилибизде окуу китептери түзүлүшү зарыл эле. Дал ушул маанилүү маселени чечүүчү Касым жарандык атуулдук милдетим деп эсептеп, окуулуктарды түзүп, кураштырууга биротоло отурат. 1924 жылы окуу китебин түзүп, 1926 жылы чоңдор үчүн алипе, 1927 жылы эне тилибиз, 1933 жылы социалдык экономикалык сөздүк, 1934 жылы кыргыз тилинин морфологиясын, 1936 жылы кыргыз тилинин синтаксисин жаратты. Ошондой эле эне тили, жаңы айыл, кыргыз адабий тилинин жаңы долбоору, жаңы алфавит түзүүнүн жаңы принциптери, биздин тил жана башка макала эмгектерин жазды. Касым Тыныстановдун көркөм чыгармаларды жазууга убактысы аз болгон. Ошондой болсо дагы Ташкентте окуп жүргөндө Өрес, жаңы Өрес гезиттеринде бир нече казакча ырлары жарык көргөн. Анын биринчи өз эне тилинде жазылган ыры Ала тоо 1922 жылы жазылган. Ал поэзия менен гана эмес, проза менен да алектенип, Жас Кайрат журналынын 4 санына Мариям менен көл боюнда деген көлөмдүү аңгемеси Келгин деген ат менен жарыкка чыккан. 1925 жылы Москвадан чыккан Касым ырларынын жыйнагы акындын 1919-1924 жылдары жазылган бардык ырларынан куралган. Ага Уда поэзиялык котормолор топтому Өзгөрүш ырлар деген ат менен Фрунзеде жазылды. Анын бул жыйнагына казак тилиндеги 12, кыргыз тилиндеги 21 ыр жана жаңы мырза поэмасы кирген. Касым Тыныстановдун жетекчилиги менен Абдыкайымов, Карасаев, Саманчин Манастын чоң казат бөлүгүн сапма-сап которушкан. Академия кечелери пьесалар түрмөгүндө Алмамбет менен Чубактын жол талашканы жана Үргөнчтүн жээгинде Айжүрөктүн кыр кызы менен турушу деген 2 көрүнүш жазылган.